Баян. Тема: Ак кеме повестинде жаратылышка адамдын тийгизген таасири. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасында адам баласы менен жаратылыштын ортосундагы мамиле чагылдырылган. Белгилүү жазуучу адам баласынын жаратылыш менен болгон байланышы адам үчүн маанилүү экендигин көрсөтүүгө аракет кылган. Чыгарманын башкы каарманы 7 жаштагы тирүүлөй жетим бала. Баланын жакын адамдары жана достору жок болгондуктан жаратылыш менен кадимгидей сүйлөшүп баарлашкан. Катуу чуркап, таштардан, бадалдардан секирип, таштар менен өсүмдүктөргө жакын болгон. Өсүмдүктөр жана таштар менен баарлашып, алар менен достошуп, аларга ысым ыйгарган. Карышкы, танк. Башкы каарман жаратылышты жандуу зат катары кабыл алып, анын өзү менен кыялдарын, кайгысын жана сүйүнүчүн тең бөлүшкөн. Жаратылыш балага дайыма жөлөк жана өбөк болгон. Жаратылыш балага өз күчүн, өз демин берип келген. Башкача айтканда, бала жаратылыштын ажырагыс бир бөлүгү болгон. Бала жаратылыш менен баарлашып, аны курчап, айлана чөйрө менен гана эмес, өзүнүн ички дүйнөсү менен да гармонияны сактай алган. Чыгармада жаратылыш бала үчүн абдан маанилүү ролду ойногон. Жаратылыш баланын баа жеткис бир бөлүгү болгон. Ал бала үчүн дос да, үй бүлө да болгон. Жеткенче өмүрдүн таттуу күндөрү. Мен келдим dedi. Ana kemede geldim bari meni taң кылып карашмады. Алардын ичине матрос атамды көрүп, Анан атаңа эмне дейт? Атама мен, ата, sen emnesin mага келбейсиң? Мен сени аябай сагындым. Ак кеме повестиндеги татаал мамилелерден курулган ор турмушка кичинекей наристе бала да аралашууга мажбур. Ал бала караңгы түндөгү кичинекей күн нурундай куруп алган таза жарык дүйнөсү бар. Ал дүйнөсүн жалгыз жакын досу таятасы момун менен гана бөлүшөт. Таятасы кайгырса кайгырат, кубанса кубанат. Келбес жакка кеткен атасын күтөт, сагынат. Орозкулдун Бекке эжесине жасаган мамилесин көрүп, бугу энеден: "Энеке, айланайын бугу эне. Атамды ыйлатпачы, Бекке эжемди да ыйлатпачы. Мүйүзүңө бир бешик илип келип берчи. Мен сенден аябай суранам. Ушуларга бала берчи, энеке. Көрөсүң, ошондо Орозкул абам аябай жакшы киши болот." Бала атасын күтөт, издейт, сагынат. Күткүлө, сагынгыла, анткени атанын биздин жашоодогу орду эң бийик. Атасыз жашоо бир канаты жок кушка окшош. О жараткан, тилегимдин көбүн бер, аталарга жүрөктөрүнө абийир, ыйман, жарык бер. О Кудайым, аталар балдарын таштабасын, бизден ажыратпасын. Мен суранам, тилегимди кабыл кыл, ар бир үйгө шынарлатып бакыт бер. Аталар бар болсун. Чарчаганча бакма. Чыңгыз Айтматов, Саманчынын жолу, Майсалбектин каты. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апаке. Мен сенин кандай экениңди билбесем, бул катты жазбай болчумун. Азыр мен 1 сааттан кийин мекеним тапшырган ишке барып кайра кайтпаймын. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн мени жоктоба апа. Бул дүйнөдө мындан нары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын каалаганы ошол мен. Бутакта болгон жалбырак ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Мен деп билип жүрмүн апа. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Кош.